эркектерге аябай чоң пайдасы бар, потому что бул простатитти алдын алат. Жана эркектерде деле ар түрлүү опухоль, башкача айтканда без болушу мүмкүн. Туурабы? Вот, ошон үчүн бул деле ошо 35, 45, 55, 50 жаштагы эркектерге тоже сунуштаса болот. Вот в чем дело. Экинчиси, бул курамында брокколи. Но брокколини көп эле жей бербейбиз биз. Аз астан эми үйрөнүп баштадык, туурабы? Бул биздин рационубузга, мен кичинекейибизде биз эч качан брокколи жеген эмеспиз. Силер жегенсиңерби кичинекейиңерде? Муну биз жеп баштаганыбызга билбейм, бир 5-6 жыл болуп калды окшойт. Так вот, брокколини биз круглый год жей албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок. Көбү жактырышпайт, көбү эмне менен жешин билишпейт, туурабы? Брокколинин экстракты как раз таки ошол эркектердин рак оорусун жана ошол простатадан алдын ала турат.